Ким эле ким болду? Өкмөт мүчөлөрүнүн кандай билими бар? Кыргызстандан өкмөт мүчөлөрүнүн бир тобу 2 айрымдары 3 дипломго ээ. Атүгүл арасында чет жерде окуп келгендери да бар. Министрлердин кимиси кайсы адистиктин ээси, кайсы тармакта керекке жарап жатканына Спутник Кыргызстан редакциясы кызыгып көрдү. Кыргыз өкмөтүндө кадрдык жүрүштөр болду. Мурда өкмөттүн экономикалык блогуна көз салган вице-премьер Замирбек Аскаров капысынан өзгөчө кырдаалдар министрлигин жетектеп калды. Анын ордуна Россия Кыргыз өнүктүрүү фондунун төрагасы Эркин Асрандиев келди. Спутник Кыргызстан өкмөт мүчөлөрүнүн адистиктерин дагы бир ирет эске салууну ыйып көрдү. Өкмөттүн канча мүчөсү бар? Өкмөттүн 22 мүчөсү бар. Премьер, 4 вице-премьер, 12 министр, 2 мамлекеттик комитет башчысы жана министр даражасындагы өкмөттүн аппарат башчысы. Алардын катарында өкмөттүн курамына коргоо иштери жана улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин башчылары да кирет, бирок алар президентке баш ийет. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазыев Скрябин атындагы Кыргыз айыл чарба институтунан 1994-жылы агроном адистигине ээ болуп чыккан. Ал эми 1997-жылы Кыргызстандын эл аралык университетинин экономика жана бизнес факультетин аяктаган. Биринчи вице-премьер Кубатбек Боронов 1991-жылы Фрунзе политехникалык институтун аяктаган, кесиби боюнча инженер куруучу. Ошондой эле 2011-жылы башкаруу, укук, каржы жана бизнес эл аралык академиясын юриспруденция адистиги боюнча бүтүргөн. Ачык булактарда адистиктердин аталыштары көрсөтүлгөн эмес. Министрлер кабинетинде чек ара маселелерин жана күч органдарын тескейт. Вице-премьер Алтынай Өмүрбекова Кыргыз мамлекеттик улуттук университетинин тарых факультетинин, ошондой эле аталган окуу жайдын алдындагы магистратура жана аспирантура борборунун юридикалык факультетин бүтүрүүчүсү. Социалдык блокту тескейт. Вице-премьер Эркин Асрандиев 1996-жылы Кыргыз мамлекеттик улуттук университетинин эсептик коммерциялык факультетин аяктаган. Министрлер кабинетинде экономикалык маселелер боюнча иш алып барат. Тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков 1998-жылы эл аралык мамилелер адистиги боюнча Кыргызстан эл аралык университетин аяктап, 2 жылдан кийин ушул эле окуу жайдан юриспруденция боюнча магистрдик даража алып чыккан. Андан кийин Кыргыз Россия Славян университетин бүтүргөн. Ички иштер министри Кашкар Жунушалиев КМУнун юридика факультетинин бүтүрүүчүсү 2000-жыл. Юстиция министри Марат Жаманкулов 2000-жылы Кыргыз Россия Славян университетин юриспруденция багыты боюнча бүтүргөн. 2014-жылы Кыргыз Республикасынын президентинин алдындагы мамлекеттик башкаруу академиясында мамлекеттик жана муниципалдык уюмдарда адамдык ресурстарды башкаруу адистиги боюнча магистрдык даражага ээ болгон. Финансы министри Бактыгүл Жээнбаева Кыргыз мамлекеттик университетинин 2 жолку бүтүрүүчүсү, прикладдык математика жана экономика адистиктери боюнча билим алган, экономика илимдеринин кандидаты. Экономика министри Санжар Мукамбетов 1994-жылы Кыргыз техникалык университетин радиоэлектрондук каражаттарды конструкциялоо жана технология багыты жана 2003-жылы экономика адистиги боюнча Кыргыз мамлекеттик улуттук университетин аяктаган. Айыл чарба, мелиорация жана тамак-аш өнөр жайы министри Эркин Чодуев 3 дипломдун ээси. 1987-жылы Фрунзе политехникалык институтун инженер куруучу адистиги боюнча аяктаган. Ал эми 1998-жылы жана 2004-жылдары экономика жана юрист адистиктери боюнча Кыргыз мамлекеттик университетин бүтүргөн. Транспорт жана жол министри Жанат Бейшенов 1993-жылы Кыргыз архитектура жана курулуш институтунун автомобилдик жолдорду жана аэродромдорду куруу факультетин аяктаган. 2005-жылы Прага экономикалык университетин бүтүргөн. Өзгөчө кырдаалдар министри Замирбек Аскаров Ош мамлекеттик университетин 2 ирет география мугалими, финансы жана кредит адистиктери боюнча аяктаган. Билим берүү жана илим министри Каныбек Исаков 1987-жылы Ош мамлекеттик университетинде кыргыз тили жана адабияты жаатында билим алган, филология илимдеринин доктору жана профессор. Саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев 1985-жылы Алмата мамлекеттик медициналык институтунун фармацевтикалык факультетин аяктаган, 2 жогорку билими боюнча юрист. Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясын 2011-жылы аяктаган.
Маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов Кыргыз-Түрк Манас университетинин ишканалар менеджменти адистиги боюнча бүтүрүүчүсү. 3 жылдан соң Кыргызстан эл аралык университетин финансы адистиги боюнча аяктаган. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министри Улукбек Кочкоров 1995-жылы Кыргыз мамлекеттик улуттук университетин финансы жана кредит, 2003-жылы ошол эле окуу жайды укуктаануу адистиги боюнча аяктаган. 1997-жылы Кыргыз Республикасынын УКМКнын жогорку курсун аяктап, 4 жылдан кийин Россиянын ФСБ академиясында квалификациясын жогорулатуу боюнча курсунан өткөн. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин төрагасы Орозбек Опунбаевдин Кыргыз мамлекеттик университетин 2 рет аяктаган экономика жана материалдык техникалык жабдоону пландоо, кайра даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу институтун юриспруденция багытында аяктаган. Казакстандын улуттук коопсуздук комитетинин жогорку курсунан өткөн. Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Эрлис Тердибаев 1990-жылы Алматта жалпы аскердик командалык жогорку окуу жайын, 2004-жылы Россия Федерациясынын куралдуу күчтөрүнүн жалпы аскердик академиясын бүтүргөн. Ушул эле өлкөдө 2014-жылы куралдуу күчтөр башкы штабынын аскердик академиясын аяктаган. Өнөр жай, энергетика жана кен пайдалануу мамлекеттик комитетинин төрагасы Эмиль Осмонбетов Фрунзе политехникалык институтунда геологиялык тартоо, пайдалуу кен байлыктарды изилдөө жана чалгындоо багытында билим алып, кийин Кыргыз улуттук университетин мамлекеттик жана муниципалдык башкаруу адистиги боюнча аяктаган. Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин төрагасы Дастан Догоев 2008-жылы Улуу Британияда Кингстон университетин аяктаган, бирок адистиги боюнча маалымат жок. Жогорудагы маалыматтар Спутник KG сайттарынан алынды. Өкүм күткөн 11 жыл. Кылмыш ишинин материалдары жоголуп кетип, аялдардын абагында 11 жылдан бери өкүмү жок эле жазасын өтөп жаткан аял сот залынан 30-январда бошотулду. Учурда жазык ишинин жоголуп кетишине жол берген кызматкерлердин ишин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет териштирип жатат. Соттун өкүмүн 11 жыл күткөн аялдын ишин 2008-жылы Токмок шаардык соту караган. Сот аны күнөөлүү деп таап, 25 жылга эркинен ажыраткан. Ал эми Чүй облустук соту ошол эле жылы 9-сентябрда бул чечимди жокко чыгарып, ишти кайра жөнөткөн. Аялдын күнөөлүүлүгүн аныктаган соттун чечими болбосо да, ал абакка жиберилген. Айыпталуучу 2019-жылы ишке кирген пробация мыйзамдарына ылайык өзүнүн жазык ишин кайра кароосун өтүнүп, Токмок шаардык сотуна кайрылган. Бирок анын арызы 11 ай бою каралган эмес. Ушундан улам ал акыйкатчыга кайрылган. Акыйкатчы институту аялдын өтүнүчү боюнча башкы прокуратурага кайрылганда аялдын жазык иши жоголуп кеткени аныкталган. Акыйкатчынын басма сөз катчысы Барно Сабирова буларды айтты. Ал бизге кандай кылмыш жасаганы тууралуу айткан жок. Ал орто жолдон иши жоголуп каралбай калганын айтты. Ошондуктан сот карабай создуктуруп жатат. Бизди ошол жагдай кызмат адамдары кетирген катачылык көбүрөөк кызыктырды. Жаңы кодекстер боюнча жазанын жогорку чеги 20 жылда. Акыйкатчыга кайрылган аялдын соту 2020-жылы тактап айтканда 11 жылдан кийин Токмок шаардык сотунда кайра каралды. Сот ага жазык кодексинин 130-беренесинин 2-бөлүгүнүн 3, 7, 9, 15 пункту, башкача айтканда, өзгөчө мыкаачылык менен киши өлтүрүү жана билип туруп алсыз абалдагы же жашы жетелек адамга карата жасалган кылмыш иши боюнча жана башка 2 берене боюнча айып коюп, жалпысынан 25 жылга соттоду. Аялдын жаза мөөнөтү 2008-жылдын 25 февралынан баштап эсептелип, соттун өкүмү жок абакта отурган ар бир күнү 2 күнгө саналып сот залынан бошогон. Бул тууралуу Чүй облустук сотунун басма сөз катчысы Байыш Байгазыев билдирди. Белгиленген жазаны өтөп бүткөнүнө байланыштуу бөгөт чарасы өзгөртүлүп, сот залынан бошотулсун деген өкүм чыккан. Өкүм күчүнө кирмейинче башка жакка кетпөө боюнча тил каталынган. Нааразы тараптар 10 күндүн ичинде Чүй облустук сотуна апелляциялык арыз менен кайрылышса болот. Сөз болуп жаткан аял жана анын адвокаты менен байланышууга мүмкүн болгон жок.
Кыргызстанда туура эмес кылмыш иши козголгон же тергелген өкүмдү күтүп айлап жылдап абакта отуруп калган адамдар тууралуу укук коргоочулар айтып жүрүшөт. Кылмыш шамы өкмөттүк эмес уюмунун жетекчиси Азиза Абдырасулова мындай учурда тергөө органдарынын жоопкерчилиги каралышы керек деп эсептейт. Ал сот өкүмүн күтүп жылдап абакта отургандар дайым эле коомчулукка ачыкка чыкпаганын айтты. Ушундан улам ал мындай тагдырлар көп болушу мүмкүн экенин эске салды. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматтагылар айтышы керек да. Бизде ушундай кишилер бар, сотту күтүп жатат деп. Ошол эле кезде мыйзамдын аткарылышын көзөмөл кылган парламент адам укуктары менен иштеген башкы прокуратура жана жалпы мамлекет жоопкерчиликти алышы керек. Чогуу иш алып барышы керек эле. Мыйзамдарга ылайык тергөө мезгилине чек коюлганы менен сот процессине мөөнөт белгиленген эмес. Ошондуктан өкүмүн күтүп, жылдап тергөө абактарында отурган шектүүлөр арбын. Конституциялык палатанын мурдагы судьясы Клара Сооронкулова сот менен тергөөчүнүн жоопкерчилигин эске алып, соттун мөөнөтүн аныктаган мыйзам жазылмайынча мындай көрүнүш жоюлбайт деп эсептейт. Мыйзамда кандайдыр бир учурда сотту узартып койсо болот деп жазылгандыктан сот создугуп кете берет деди ал. Бирок ошол эле убакта канча убакытка чейин узартылышы керек экени көрсөтүлгөн эмес. Эгер кылмышка шектүү акталып кете турган болсо, жоопкерчиликти эч ким албайт. Буга ошол эле шектүү катары абакта отургандар кутулдум болду, башканын кереги жок деп кол шилтеп койгону да себеп болот. Ошондуктан мыйзамга так көрсөтүш керек. Эгер тергөөчү белгиленген убакыттын ичинде далил чогулта албаса, анда кылмышка шектүү болуп жаткан адам күнөөлүү эмес деп табылышы керек. Сот өкүмүн көпкө күтүп, кийин акталып чыккандардын бири Бишкек шаарынын тургуну Шахида Аманбаева. Ал курдаш кызынын өлүмүнө тиешеси бар деген шек менен 2010 жылдын 11 декабрында тергөө абагына камалган. Бирок Чүй облустук соту арадан 3,5 жыл өткөндөн кийин аны киши өлтүрүү беренеси боюнча толук актаган. Ал камакка алынганда 17 жашта болчу. Шахида сот өкүмүн күтүп тергөө абагында 1233 күн өткөргөн. Бул аралыкта ал милициянын кыйноосунан кийин өз алдынча баса албай, ооруп да калган. Ал 2014 жылдын 29 майында эркиндикке чыккан. Маалымат булагы Азаттык KG сайты.